шарият менен жашашыбыз керек деп атпайбы? Жашагандан эмне бизге эмне өзгөчөлүгү бар? Светтик жашоодон. Чыңгыз Айтматовдун бир сөзү бар, рахматулла. Күндө адам болуп жашоо кыйын деген. Мен итчиликти айтып берейинби? Адамгерчиликти түшүнүш үчүн биринчи итчиликти карап көрөлү да. Ит табияттан ит болгону менен иттик кылбай коет экен. Иттик кылбай коет экен. Табиятынан кетип калат экен. Иттин табияты эмне десе, итке мусулманга итте сабак бар дегенди мен укканмын да. Ит ээсини жакшы көрөт экен. Ээсин көргөнгө шашат экен. Ээсине тарынбайт экен. Ээсинин бергенине камиет кылат экен. Ээси жаман көргөндө ит да жаман көрөт экен, өлөт экен ошого. Ээси жакшы көргөндө ит дагы. Ээсинин жакындарына кызмат кылат экен ит. Ээси үчүн жашайт экен. Ээси ташап кетсе, ит ээсин күтүп отуруп өлүп калат экен. Ооба. Эгерде итти ээси жок таштап койсоң, Кавказ болсо дагы мышыкка да бербей коет экен ит. Ал иттик кылбай коет экен. Корой турган эч ким жок, кызмат кыла турган эч ким жок. Качан гана бирөө аны кайра өзүнө алса ит кылып, анан ал кайра дардайып, эки жакты карап, мен кожоюнума эч ким тийбей атабы, мунун мүлкүнө эч ким тийбей атабы, кожоюнумду эч ким жаман көргөн жокпу деп кайра иттик кылат экен. Эми ушунун экинчи тарабы адамгерчилик. Адам качан адам болот десе, Кудай менен гана адам болот экен. Кудайын сүйсө, анын бергенине ыраазы болсо, аны менен жолугушууну күтсө, жолугушса, Кудайын коргосо, динини коргосо, жана анын маанайы менен жашаса, эрежеси менен жашаса, шарияты менен жашаса, адам болот экен. Айтматов ушуну дейт, адам качан адам болот? Качан ушул оорчулукту түшүнсө. Эми бүгүнкү күндө эл ушул оорчулукту түшүнсө, эл дегеним ар бир адам ушул оорчулукту түшүнсө. Бул оорчулук эмне деген оорчулук десе, адам болуп жашоо оорчулугу. Кудай менен жашоо. Орустарда богатый дейт. Богатый деген сөз пулдуу адам эмес. Кудайлуу адам. Кудайчыл. Кудайлуу адам, кудайы бар анын. Кудай болгон үчүн анын ырыскысы кенен, жана бай. Мына ушул эмнеден келип чыкты десе, адам болуп жашоо үчүн ага шарият керек. Эми адам шариятка татыктуу болуш керек биринчи. Болбосо, эң баштык өз ойлоп чыккан эреже менен жашай берет. Жапайылык эреже дейтин. Бүгүн мындай, эртең мындай, бирси күнү мындай, анын бирси күнү мындай. Туруктуу устаз айтып аткан. Шарият бул адамдарга берилген. Адам кылуучу, өстүрүүчү. Бирок ушуну биз түшүнбөсөк, шарият деп аталмыш биздин жашообузду билендирип коюшу мүмкүн. Бул өтө кылдат мамилени талап кылат. Аны биз биринчи табышыбыз керек, аны үйрөнүшүбүз керек, ага өзүбүздү ыкташтырышыбыз керек. Буга өтө көп убакыт керек. Бул коом өзгөрсө анан өзгөрөт абал. Ошон үчүн шарият эмне? Адамды адам кылуучу, жаратуучусу тарабынан берилген эреже. Эреже, тартип. Тартип.